Эми келиңиздер, үчүнчү вариантта адам каттоону үйрөнөбүз. Үчүнчү вариантта адам каттоо бул кимдер үчүн? Мисалы, кимдир бирөө катталгысы келет, бирок паспортун жөнөткүсү келбейт, Паспорт бул адамдын личный документи. Андагы маалыматтар анын өзүнө гана маалымдуу болуш керек болот, Ошол учурда кээ бир консультанттар паспортун бере албаймын дейт, же болбосо каттала калайын десе жанында паспорт жок болуп калышы мүмкүн, Мына ошол учурда сиздер ушундай личный кабинетиңиздерге киресиздер, сайттан киресиздер дагы моя структура деген жака барып, ал жактан өзүңүздөрдүн ушундай ылдый түшө бересиздер, мынакей моя структура деп мына кара болуп калат. Ушундан ылдый барасыздар дагы дал ушул жерде мынакей ссылка для самостоятельной регистрации в мою структуру деген жер бар. Мына ушул ссылканы басасыздар. Мынтип басып турсаңыздар момундай чыгып калат. Окошко чыгат. Бул жерден копировать адрес ссылки дегенди басып коесуздар. Уже бул жердеги сайт скопировать этилди. Эми анын WhatsApp номерине биз эмне кылабыз? Жөнөтөт экенбиз, Мисалы бул деп коелу. Ушуга биз жөнөтөбүз, реферальная ссылканы жөнөтөбүз. Мындай кылып жөнөтүп койдук, Мынакей реферальная ссылка барды. Эми же болбосо сиздер кимдир бирөөнүн астына каттап берейин десеңиздер, структураңыздагы эле, допустим, дагы бир консультантыңыз, например, Жайлообай Абермет, же болбосо Андосова Карлыгач, ушул жака адам каттай турган болсоңуздар, анда мунун личный кабинетине кирип, андан кийин гана анын моя структурасын басып, анан ошол жактан анын реферальный ссылкасын жөнөтөсүздөр. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде сиздердин прямой астыңыздарга болсо, анда өзүңүздөрдүн эле ушул жерде турган реферальный ссылкаңыздарды кетиресиздер. Кимдир бирөөнүн алдына ал адам катталсын десеңиздер, анын личный кабинетине кирип, ушул жерден реферальный ссылкасын кетириш керек. Эгерде ал адам өзүнүн астына ошол адам келсин дей турган болсо, дал ушул жердеги реферальный ссылканы жөнөткөндү үйрөнүш керек. Ал үчүн ушул видеону новичок лидерлериңиздерге жөнөтүп коюңуздар, реферальная ссылка деген каякта экенин жана аны кантип колдонуш керек экенин паспорту жок адамдарга жана жанында паспорту жок адамдарга, же болбосо паспортун бергиси келбеген адамдарга ушул жерден реферальная ссылканы жөнөтөт. Эми бул жерден биз выходты басып коелук. Биз сайттан өзүбүздүн атыбыздан чыгып кетели дагы. Жанагы мисалы Жазгүл деп коелук, Жазгүлгө жөнөттүк деп коелук. Бул ссылканы Жазгүл басты. Басканда сайт аны кантип тосуп алат? Мынакей сайт аны ушундай кылып тосуп алат. Мен жана могу жерде толтуруп койдум, бул жерди жаап салайын. Сайт ушундай өзүнүн рекламасы менен тосуп алат. Мына 17 мартка чейин катталсаңыз жана аны төлөсөңүз, кийинки катакта ушундай белекти аласыз деп атат.